Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кадырман кыргызстандыктар, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, назар салыңыздар. Ош шаарындагы Фуркат айылында сатыла турган дүкөндү көрсөтмөкчүбүз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Биз турган жер Ош шаарынан чыгып бара жатканда, Фуркат круговойунан Алай тарапка, Гүлчө тарапка кетип бара жатканда, круговойдон 300-400 метр өткөндөн кийин оң тарапта сатыла турган дүкөндү көрөбүз. Мынакей. Мына ушул дүкөн, туугандар. Жанында сантехникалык, электрикалык каражаттарды сатуучу Абу дүкөнү жайгашкан. Мына ушул дүкөндөн өткөндөн кийинки оң тараптагы мына ушул 2 кабаттуу дүкөн сатылат экен. Туугандар, бул дүкөндүн ээси биздин бардык суроолорубузга жооп берет. Назар салып туруңуздар, мүмкүн сиздерге насип калып калышы мүмкүн. Азыр дүкөндүн ээси менин жанымда турат. Ассаламу алейкум. Ака, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Жакшы. Иштериңиз болуп атабы? Дүкөндү сатууга койдуңуз? Дүкөндү сатууга койдум. Жакшы, 2 кабаттуу экен. Бышык кыштан куруп, бардык стройкасын почти бүтүрүп коюпсуз да. Жакындатып. Жакындап калган да. Эми бул узуну турасы канча болуп калат дүкөндүн? Узуну 12 метр, турасы 6 метр. 12-ге 6, узуну турасы. Узуну турасы 12-ге 6, ошондо 72 метр квадрат болуп калат экен, Биринчи кабат 70 метр квадрат, экинчи кабаты дагы 70 метр квадрат. Толугу менен кошуп эсептей турган болсок, 140 метр квадрат чыгат экен. Биринчи кабат менен экинчи кабат кошулуп. Мынакей, туугандар. Мына ул четтен, бурчтан баштап, тетиги бүтө бериш бурчуна чейин 12 метр. Ал эми турасы 6 метр. Үстүнө сейсмопояс баары куюлган, Сейсмопоястар куюлуптур, Мына ул жери, биринчи кабаттын үстү. Сейсмопояс бар экен. Азыркы учурда бул жер жем сатуу үчүн склад катарында иштетилип жатат, жем сатылып. Биринчи кабаты 2 бөлмө, экинчи кабатында дагы 2 бөлмө бар экен. Мына ул биринчи бөлмөсүнө эсептей турган болсок, узуну 6 метр, турасы болсо 3 метр чыгат, туугандар. 3-кө 6, 18 метр квадрат. Мына ул биринчи кабаттагы биринчи бөлмө, ал эми үстүндө экинчи бөлмөсү жайгашкан. Ал дагы 3-кө 6, 18 метр квадрат. Мынакей. Экинчи кабаттын үстү дагы бардыгы толугу менен жабылган, туугандар. Жакшылап назар салып турсаңыздар болот. Так, андан кийинки биринчи кабаттагы бул чоң дүкөн. Чоң дүкөндүн узуну ошондо 9-га 6 болуп калат. 8,5, 9-га 6. Мынакей. Бул биринчи кабаты. Ал эми экинчи кабаттагы бөлмө дагы так ушундай салыныптыр, туугандар. Мына. Узуну 12 метр, турасы 6 метр болгон дүкөн. Эми айтыңыз, ака, бул дүкөндүн документтери кандай? Документтери кызыл, китеби бардыгы. Кызыл китеби бар. Баягы дүкөнгө, соода түйүнүнө документтер бардык, разрешениялары барбы? Бар. Алынган. Эгерде сатып алып кала турган болсо, алган адам бул дүкөн үчүн кандайдыр бир уруксат кагаздарын алып, же болбосо документ тууралап кыйналып отурбайбы? Жок, документ тууралбайт. Документ өткөзүлүп болду, таяр. Болгону доверенность менен өткөрүп алат, Калганы баары жайында. Мынакей, туугандар, бардык разрешениялары, бардык документтери жайында экен. Кызыл китеби бар экен. 12-ге 6 узуну турасы. Ал эми мына бул чоң трасса болгон үчүн красный линия, кызыл линия бул каерде болуп калат? Ана башта турбайбы, Мерс. Мына грузовой машинанын Ошонун башында знак, Знак турбайбы? Бинкол турат. Ошол. Знак. Мына ушул жер красный линия экен, туугандар. Кызыл линия мына ул биз турган жер. Так, биз турган жерден дүкөндүн алдына чейин 6 метр, 7 метрдин тегерегинде аралык бар экен. Значит, бул красный линияга дагы илеспейт. Кийин кандайдыр бир жаңы мыйзам чыгып, же болбосо жол кеңейтиле турган болуп калса, бул дүкөнгө эч кандай тоскоолдугу тийбейт экен да. Тоскоолдугу тийбейт экен. Жакшы, ака. Анда эми бул дүкөндү баасын жарыялайлы. Баасы 60 миң.
60 bin dolar. Kemi var mı? Kemi var. Jolun kılıp beresiz. Variantları bulup Variant batırga alması jolları. Yok, андай variant yok. Variantı yok. Naliskası. Naqaqçaga satasız. Naqaqçaga satat eken tuğanlar. Mınake. Bul düköndün bağısı 60 bin dolar. Kemi var. Üstü bari jabılgan, krişalары jabılgan. Bolgonu satıp alış gerek. Bul düköndü birinci qavattın üstün жылы улап туруп, утеплять этип туруп, эшик терезелерин коесуздар. Бул жакка аптека ачып койсоңуздар болот, же болбосо кичинекей бөлмөнү аптека кылсаңыздар болот. Астыны каалагандай иштетсеңиздер болот. Ал эми бул дүкөндүн жанында жайгашкан бардык дүкөндөр күнүмдүк үй тиричилигине керектелүүчү жана курулуш материалдарын сатуучу дүкөндөр. Туугандар, мына тетиги көрүнүп турган байрак бул Фуркат айылынын круговою.